Достор, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен Intrade бар платформадан торговля кылабыз. Сиздер менен кайрадан мен Нурсултан. Көршүлөрүбүзгө аябай көп болуп калды. Примерно 3 айдай болуп калды. И бүгүндөн баштап достор бул каналга дагы видеолор чыгып турат. Жана кандай бир суроолоруңуздар болсо, мага Telegram каналга, Telegramга же болбосо ВК сообществого жазсаңыздар болот. Жана группа аркылуу сиздер команда аркылуу, сигнал аркылуу торговля кылам десеңиздер, то также мага Telegramга же болбосо ВК сообществого жазсаңыздар болот. Итак, азыр биз сиздер менен торговля кылабыз. Биринчи очередь биз сиздер менен валютный параларды карайбыз. Азыр мен жакшы ситуацияларды издеймин и ошол графиктен биз сиздер менен опцион ачабыз. Азыр биз көрүп тургандай эле валютная пара евро-доллар. Бул жерде биз азыр продажага ачабыз. 10 000 рубльга 5 мүнөткө на понижение, достор. Эмнеге мен бул жерде понижение ачып жатамын? Потому что бул жерде азыр бизде нисходящий тренд болуп жатат. Көрүп тургандай эле бизде мурунку ситуацияда бул жерде бизде уровень бар, то есть минимум деп коелу, бул предыдущий минимум, и как раз ушул минимумга ретест болот деп күтүп жатам, достор, потому что бул жерде бизде нисходящий тренд, плавное движение вниз, то есть акырындан ылдамдыгы менен ылдыйга түшүп жатат, и как раз ушул предыдущий минимумга жетиш керек негизи теханализден. Жана мен оюмча ушул ылдыйкы уровень поддержкага түшүш керек. Ошондуктан мен бул жерде 5 мүнөткө понижение ачып жатамын 10 000 рубльга, и сразу же башка валютный параларды карайбыз. Давайте биз сиздер менен ГГП аут карап көрөбүз. Бул жерде биз эмнени көрүп турабыз? Бул жерде бизде азыр двойная вершина болуп турат. Двойная вершина деген бул эмне? Бул мындай клин болуп калат, достор. Бир повышение, экинчи повышение, бул жерде бизде уровень бар, и как раз ушул жерден биз сиздер менен азыр понижение ачсак болот 3 мүнөткө. Бул жерде дагы биз сиздер менен, достор, 10 000 рубльга ачабыз на понижение. В общем, бизде азыр 3 мүнөттүк убакытыбыз бар. Биз жыйынтыгын күтөбүз, и биз сиздер менен дальше торговлябызды улантабыз. Валютная пара ГГП аут и жана валютная пара евро USDден азыр биз сиздер менен дагон ачабыз 25 000 рубльдан. Биринчи опционубуз ГГП ауттан ачабыз 3 мүнөткө 25 000 рубльга пониженияга. Көрүп тургандай эле биздин основной сделкабыз пока что убыточный, и евро-доллар. Евро-доллардан биздин сделкабыз плюска жалып жатат. Биздин анализибиз азыр пока что туура направлениеде кетип жатат, и бул жерде дагы биз сиздер менен азыр 3 мүнөткө 25 000 рубльга дагы бир опцион ачабыз на понижение, то есть ылдыйга. В общем, достор, пока что бардыгы жакшы. Если азыр бизде дагы 2 мүнөттүн ичинде графигибиз ылдыйда болсо, биздин сделкабыз плюска жабылат, и биз сиздер менен прибыль күтөбүз, то есть прибыльде болобуз. Евро-доллар биздин биринчи опционубуз, основной сделкабыз плюска жабылды. Көрүп тургандай эле 18 500 биздин балансыбызга түштү, и бизде дагы 2 опцион калды, 25 000 рубльдан ачканыбыз, и ушуларды күтөбүз. Биринчи опцион ГГП аут сделкабыз плюска жабылды, 25 000 рубльга ачкан болчук, сделкабыз плюска жабылды, и бул жерден азыр биз сиздер менен дагы бир опцион ачабыз 1 мүнөткө на повышение 25 000 рубльга, и бизде дагы бир опцион калды, валютная пара евро-доллар, и көрүп тургандай эле евро-доллар валютная парадан экинчи сделкабыз 25 000 рубльга ачкан сделкабыз плюска жабылды, достор. В общем, бизде азыр пока что плюстабыз. Изначально башында биздин балансыбыз 200 000 рубль болчу, азыр биз сиздер менен 17 000 рубльга плюстабыз. И плюс еще бизде дагы бир опцион калды ГГП ауттан. Давайте биз сиздер менен карап көрөбүз. И пока что бул сделкабыз ордунда турат, ачкан опционубуздун ордунда турат. И если бул сделкабыз минуска жабылса, биз сиздер менен экинчи опционубузду ачабыз, 25 000 рубль эмес болуп калат. То есть биз сиздер менен кийинки опционубуз 60 000 рубльга ачып калабыз, достор. И көрүп тургандай эле, достор, ГГП ауттан сделкабыз минуска жабылды. Азыр биз сиздер менен давайте 3 опцион ачабыз 25 000 рубльдан. В общем, достор, биз сиздер менен 75 000 рубльга опцион ачабыз. Так, бир опцион ачтык, экинчи опционубузду ачтык, и үчүнчү опционубузду дагы ачтык. В общем, сиздер менен 75 000 рубльга, достор, опцион ачтык. Азыр биз сиздер менен жыйынтыгын күтөбүз. Көрүп тургандай эле, достор, биз сиздер менен 1 мүнөткө ачкан жокпуз. Биз сиздер менен 3 мүнөткө ачтык, достор. Көрүп тургандай эле время бияктан койсок болот. Времяны 1 мүнөттөн 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин койсоңуздар болот. Сумма, минимальная сумма, достор, если силердин депозитиңер, например, 2000 рубль болсо, да, например, то биринчи суммаңар 50 рубльдан болуш керек, достор. 50 рубльдан, если 1000 рубльдан, 2000 рубльдан сделка ачсаңыздар, эгерде сиздерде опыт жок болсо, плюс еще анда, достор, сиздер акчаңыздарды жоготуп алышы мүмкүнсүздөр.
Достор, көрүп тургандагы деле биздин 3 сделкабыз тең плюска жабылды. Биз сиздер менен 75 000 рубльга опцион ачканбыз и көрүп тургандагы деле достор биздин балансыбыз азыр 281 000 рубль болду. Башында бизде 200 000 рубль болчу. Биз сиздер менен достор примерно $1000 пайда көрүпбүз и бул достор аябай жакшы жыйынтык. Эгерде сиздер дагы бинарный опциону Intrade Bar платформадан акча тапкыңыздар келсе, мага жазыңыздар. Группа аркылуу торговля кылабыз каждый день. Күн сайын кечки саат 11-де Бишкектин саатына караганда 11-де биз торговлябызды баштайбыз достор. Ошондуктан ссылканы видеонун астына калтырамын, мага жазыңыздар и мен сиздерди группага кошуп кое аламын. Ушу менен достор, видеороликту аягына чыгарамын. Сиздер менен Нурсултан болду. Кийин көрүшкөнгө чейин жана достор обучение кылыңыздар. Ссылканы видеонун астына калтырамын. Ушул платформага регистрация өтүп, демо счет берилет. Ошол демо счет аркылуу сиздер үйрөнсөңүздөр болот.